Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайы сатылат. Мындай сунушун Жогорку Кеңеш өкмөткө сунуштады. Алар аталган спорт жайды эл аралык жарманке борбору кылып, спорт сарайын калаанын четине куруу керектигин айтышууда. Анткени спорт сарайга унаалар батпай, стандартка жооп бербей калды. Демилгечи Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Кубанычбек Нурматов буларга токтолду. Жакшы кылып бүгүнкү күндө раз мамлекет болгонубуздан кийин бүгүнкү күндө талапка жооп бере турган мына футболисттерибиз жакшы чыга баштады. Эртең бизде дагы өтүп туруш керек. Көп мамлекет келип турат. Ошого бир жакшы кылып стоянкалары менен кооз кылып туруп бир ошол футбольный немени стадионду куруш керек. Эми олар билбейм каршы чыгабы, кандай чыгат айтыш мүмкүн. Но бүгүнкү күндө менин ойлогон немем ушундай. Как өзүмдүн жеке пикирим дагы, сунушум дагы. Ал эми Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайдын башкы директору Канат Шабданбаев бул демилгеге каршы чыгууда. Мыйзамга туура келбеген демилге экенин белгилеп, алгач жаңы имаратты кургандан кийин бул маселени көтөрүү керектигин билдирди. Күндө ошо сунуш берди, эми бул бир адамдын ою сунушу болуп атпайбы? Мындай мыйзам чегинде карап көрсөк, мындай объектлер сатылбайт. Мыйзам жол бербейт экен да. Анан менчикке арендага бергенде невыгодно болот экен. Но биздин эле жылына өткөн мероприятия, спорттук иш-чаралар 160 иш-чара өтөт экен бир жылдачы. Аны эсептеп келгенде мамлекетке 2 эсе чыгым болот экен кайра. Менчикке берген дагы кайра төлөш керек да. Бул негизи менин оюмча ошо мыйзамдарды карап туруп айтылганда мындай айтылбайт эле да. Мынча адам бата турган башка бизде имарат жок да. Ушуну колдон келишинче кармап, оңдоп, түздөп турсак, анан жаңымыз салгандан кийин анан ойлонушса туура болмок да. Аталган спорттук жай Кыргызстанда ириделген жападан жалгыз имарат. Азия оюндарын араңдан зорго өткөргөн. Бирок Жогорку Кеңештин демилгеси азыркы учурда жүзөгө ашабы деген суроо туулат. Буга чейин дагы эл өкүлдөрү жүзөгө ашпай турчу демилгелери менен атагы чыккан. Мисалы, ар бир төрөлгөн балага 50 000 сом сүйүнчү пул демилгелери менен белгилүү.